өтөле чекилик, өтөле майдаланып баратабыз. Андан көрө ошо калпакты кийүү маданиятын үйрөнтөк. Анда тиги мончого алып, анан тиги мен парадандан ак калпакты кийип, ошого чыркырап чыкпайсыңарбы? Анан тиги спикер кийиш керек, президент кийиш керек. Ал мен өзүм билем кайсы учурда кийем. Аны кие билүүнүн дагы тиги жолу, тартиби, маданияты болот да. Анан иши кылып, андан көрө жанагы спирттик ичимдиктерге манас семетей сейтек, анан жанагы болбогон майда чүйдө проблемаларды козгобой, өзү улуттук ар намысыбызга кайсы өзүбүздүн туура эмес туруштарыбыз менен шек келтирет, ошолор жөнүндө эметсеңер болот. Мисалы, мамлекеттик тил дейбиз, мына Кыргызстан. Ой, мамлекеттик тил деп шадраңдай, а бирок ооруканага барсаң, же бир кабинетке кирип мамлекеттик чиновниктерге кайрылсаң, мен эне тилимде кайрылсам, алар мага орусча айтышат. Туура эмес да. Мамлекеттик жөнүндө мыйзам бар. Тилибизди сыйлайлы, элибизди сыйлайлы, анан улуттук атрибутикаларды дагы сыйлай билиши керек. Анан калпак кийип кабинетке кой отуруп калсак эле, маселенин баары жайгарылып калбайт.